Barış'a salmasın be. Bayramınız bile anlayabiliriz olduğunuz. Buraya görüp bir iyi verirsin bakımlarınız. Африканын Килиманджаро тоосун багындырган алгачкы кыргыз айымын билет белеңиз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз дал ошол бийиктиктерди багындырып жаткан 64 жаштагы Жипар Керималиева. Ал 6000 метр бийиктикти багындырган Кыргызстандагы алгачкы аялдардын бири. 24 жылдан бери жаратылышка, тоолорго жакын болуп, ушул күнгө чейин Кыргызстандагы бийик тоолордун дээрлик баарын басып өткөн. Андан тышкары Тибеттеги 6700 метр бийиктиктеги ыйык тоо Кайлас тоосун, Япониядагы Фудзияма, Афганистандагы Памир тоолорун багындырган. Мен тоого чыкканда ушундай жакшы көрөм. Анткени тоого чыкканда эс аласың, физически эс албай бүт оюңду баарын ордуна келтиресиң. Тоого чыкканыма мынакей такай чыкканыма 24 жыл болду. Жакында эле сыймыктанып кетким келет, баарына мактангым да келет. Мынакей азыр 64 жаштамын. Өзүм чалым менен бирге Танзания өлкөсүнүн же болбосо Африка континентинин эң бийик точкасы Килиманджаро тоосуна чыктым. Килиманджаро тоосу өзүңүздөр билгендей 6000 бийиктикте. Ошого мени эмне алып барды? Баягы максатты жеңиш үчүн. Менден сурашты, эмнеге ал жака бардың дейт. А мен болсом, мен өзүмдү айттым, мен өзүмдү өзүм жеңиш үчүн, мен максат койгом, ошого барыш үчүн деп, мен дайыма ишимде да ушундаймын. Максат коем, ошол жака чыкмайынча мен өзүм тынбайм да. Ана ошондой эле Килиманджаро тоосуна чыгып келдим. Башкы каарманыбыздын жеке кесиби дарыгер. Ал мындан 40 жыл мурда медицина тармагындагы дерматология адистигин аяктап, бир топ жыл мамлекеттик кызматкер болуп эмгектенген. Андан кийин жеке клиника ачууга басым жасап, 24 жылдан бери ишкерлик менен алектенип, жүздөгөн жарандарды иш менен камсыз кылууда. Мен институтту бүткөнүмө быйыл 41 жыл болот. Ошондон бери талыкпай медицина тармагында гана иштеп келатам. Мен биринчи миссиям ошондой эле меники эле эмес, биздин бүт коллективдин миссиясы биринчи байлык ден соолук деген. Анан жеке медициналык бизнеске өткөнүмө 21 жыл болду. 21 жылдан бери мына Авиценна клиникасын түптөп келатам. Азыркы кезде бул жерде белгилүү профессор, белгилүү специалисттер иштейт. Бул врачтардын баарына тең жакшы шарт түзүлгөн, заманбап технологиялар коюлган, биздин элдин ден соолугуна кам көрүүдөбүз. Жипар Керималиеванын үй бүлөсүндө жолдошу бир уул, бир кыз жана 6 небереси бар. Ал үй бүлөнүн бул жарыктыктагы оорду башкача экенин белгилейт. Өзүнүн турмуштук тажрыйбасынын негизинде көпчүлүк жаштарга акыл насаатын айтып, жол көрсөтүп турарын айтат. Анын 64 жашта экенине карабай шамдагайлыгы, энергияга толуп, айрым жаштар аткарбаган жумуштарды жасоо менен өзүнүн жакындарына жана үй бүлөсүнө үлгү болууда. Анан азыр алып бараткан бизнес биз үй бүлөлүк бизнес деп айтсак болот. Үй бүлөдө тынч болсо, гармония болсо, ошондо бардык жумушту алып бара алат экенсиң. Мейли бизнеспи, мейли башка жумушпу, мейли творчество башкадабы, үй бүлөдө тынччылык болуш керек экен, бакубатчылык. Ошондо ишиң алдыга жылат экен. Баягы тамсилдегидей арабаны бир жакты көздөй, ынтымак бар жерде ырыс бар деген эмес, ынтымактуу биз арабаны сүйрөп келатабыз. Азыркы күнүм менен Кудайга шүгүр, бүгүн айтсам болот, мен бактылуумун деп. Ошондой эле каарманыбыз искусствого да абдан кызыгат. Үйүнөн босогосун аттаарың менен Кыргыздын белгилүү сүрөтчүлөрү тарткан эмгектери көзгө урунат. Керималиева өзү да сүрөтчүлүгүгө кызыгып, алгачкы эмгегин сыймыктануу менен дубалына илип алган. Бул сүрөттү өзүңүздөр көрүп тургандай, Ормон Ыдырысов деген Кыргызстанга белгилүү кыргыз эл сүрөтчүсү Ормон Ыдырысовдун сүрөтү. Ормон Ыдырысов менен биз сүрөтүн гана баалабай, өзүн да баалайбыз. Ушунчалык жөнөкөй, биздин үй бүлөнүн досу деп айтсам болот. Мына могул жерде натюрмортту Ормон Ыдырысовдун башчылыгында ошол көрсөтүп, мага мен өзүм тарткан сүрөт. Буну мен сыймыктанам. Бүгүнкү 64 жаштагы каарманыбыз спортко да абдан жакын. Күн сайын таң эрте жаратылыш койнунда йога менен машыгып, ден соолугуна кам көрөт. Мына ушундай адаттарды карманып алган Кыргыздын мыкты айымы ар бир айым сулуу жана ажарлуу болууга татыктуу деп эсептейт. Айымдардын коомдогу оорду зор экенин белгилөө менен аларга дем берет. Анткени аялдардын эмгеги алардын аракетинин артында жаркын келечек курулаарын белгилейт.
Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек.